Урматтуу окуучулар, биз бүгүнгө чейин окуу түшүнүү тууралуу сүйлөшкөнбүз. Канча суроо келет, кандай суроолор келет, жалпылап сүйлөшкөнбүз. Эми урматтуу окуучулар, ошол кандай суроолор келет, ал суроолорду биз кантип иштешибиз керек, текстти деги эле кантип анализ кылышыбыз керек, ошону тереңдеп окуп, алдыга жылдыруунун аракетин көрөбүз. Анан урматтуу окуучулар, мен бул жердечи мындай эскертип айта кетип турган нерсем бар. Силер ушуну минтип сабакка эле катышып койсоңор элечи, окуу түшүнүүдөн укмуш балл алып калбайсыңар. Ушуну эсиңерден чыгарбагыла. Бул жерден окуп үйрөнгөн нерселерди практикалаш керек. Мындай практикага төкпөсөңөр, ал жерден алып кете албайсыңар. Текст анан суроолор боюнча сүйлөшөбүз бүгүн. Кандай тексттер келет, кандай суроолор келет дегендей. Текст боюнча берилген суроолордун түрлөрү, достор, тест тапшырып жаткан адамдын эң негизги максаты суроолорго туура жооп берүү болгондуктан, тестте келген ар бир суроону туура түшүнүп алуу абдан маанилүү деп. Көрүп атасыздар, бул мындай математикада деле эреже катары бар да. Эгерде сен суроону түшүнбөсөң, анда мындай жооп бере ал, то есть математикада эмне деп коет? Суроону түшүнгөнүң эсепти чыгаруунун жарымына барабар дейт да. Демек, суроону түшүнгөн болсоңор, анда мындай жооп берүүгө дагы мүмкүнчүлүк болот. Суроону түшүнбөсөңөр, ансыз деле мындай эч кандай туура жоопту беришиңер бул мүмкүн эмес. Демек, жыртыда келе турган суроолорду алдын ала билип алуу зарыл маселе дейт. Эми, урматтуу достор, ушуну айтканда эле көпчүлүк ойлой берет да. Yıldız Болотбекова, бала бакыраларыңызды нары алып туруңуз, сабакка тоскоолдук кылып атат. Микрофонуңарды өчүрүп койгула деген сөз да бул. Демек, мындай маселе да, жалпы республикалык тестирлөөдө келе турган суроолорду кандай суроо келерин билбейсиң, бирок суроонун түрлөрүн билип алуу бул зарыл маселе деп атат. Эми кийинки маселе, негизинен төмөнкүдөй суроо түрлөрүн жалпыласак болот дейт. Бул жалпылап айтканыбыз, анан анын ичин дагы өзүнчө сүйлөшөбүз. Тексттин деталдарын талдоо боюнча суроолор дейт, урматтуу достор. Текстте деталдар өтө көп болот. Ошолорду талдоо боюнча суроолор. Бул бир түрү. Ушул жерде эле 7 суроонун түрү кездешет. Тексттеги маалыматты жалпылоочу суроолор, тексттеги маалыматтан тыянак чыгаруу боюнча суроолор, анан тексттеги маалыматтын чагылдырылыш ыкмасы боюнча суроолор дейт. Ушулар боюнча сүйлөшөбүз, биз ушуларды жалпылайбыз, тактайбыз, талкуулайбыз, ар биринин ичине кирип, ал жердеги деталдар, кандай деталдар бар, 7 суроо түрү бар дедим, ошо 7 деталь тууралуу сүйлөшөбүз. Ушулордун бардыгын алдыңкы сабактарда сөз кылабыз. Демек, силер активдүүлүгүңөрдү сактап, дайыма сабактарга катышсаңар аябай жакшы болот. Тексттин деталдары, тексттеги майда чүйдө маалыматтарды деталдар дейбиз. Буларга ар түрдүү окуялар, адамдар, алардын кылгандары, түркүн жансыз заттар, же көзгө көрүнбөгөн түшүнүктөр, сыпаттамалар, чактар, кыскасы бардык майда барат маалыматтардын баары ушул тексттин деталдарына кирет экен. Ушул топто 7 суроонун түрү бар экен. Эми мына биринчи суроо түрү, мына бүгүн эле ушул жерден баштай берсек болот. Биринчи суроонун түрү, достор, бул себеп натыйжа суроо түрү. Достор, себеп натыйжа дегенди билүү үчүн силердин мындай академик болушуңардын, же болбосо бир окумуштуу профессор болушуңардын зарылчылыгы жок. Себеп натыйжа кадимки эле биздин күнүмдүк турмушубузда биз менен аралашып эле болуп аткан окуялардын кандай себептерден кандай натыйжа чыгаарын билген болсоңор, тексттеги ошондой келген биздин жашообуздагы курчап эле айлана чөйрөдө болуп аткан нерселерден эле ушул себеп натыйжаларды сурайт экен. Эми бул түрдөгү суроолорго туура жооп берүүнүн жолдору, достор. Кантип туура жооп берсек болот? Текстте эмненин айынан эмне болуп жатканын ойлонуп окусаңар эле бул болбой койбойт. Силерге бүгүнкү тапшырма, достор.
Birinчи эле тапшырма эмне кылышыңар керек? Күнүгө 20 мүнөт китеп окушуңар керек. Күнүгө 20 мүнөт китеп окушуңар керек. Бул бүгүнкү тапшырма ошонун менен бирге эле жалпы республикалык тестирлөөгө чейин, андан кийин деле университетте окуп атканыңарда, деги эле чоң адам болуп, укмуш болуп кеткениңерде деле бул силерге тапшырма күнүгө 20 мүнөт китеп окушуңар керек. Ал китепти эми биз ушул сабакта өтүлгөндөй кылып талдап, анализдеп, суроолорду коюп окуганды үйрөнүшүңөр керек. Биринчи эле кое турган сурооңор бул тексттеги кандайдыр бир натыйжалар чыгып атса, бул эмненин айынан болуп атат деп ойлоно окушуңар керек экен. Так, Айпери Нурланова, үнүңүздү өчүрүп коюң, кечиресиз. Сиз биздин активдүү эле окуучуларыбыздарсыз. Бүгүн байкоостан микрофонуңуз иштеп калды окшойт. Бир себептен натыйжа чыгып, ал натыйжадан башка дагы бир натыйжа чыкканын аныктап окуп отуруш керек экен. Күнөөлүүлөрдү издей окуш керек дейт. Күнөөлүүлөр. Эми күнөөлүүлөр дегенде достор, мындай ким күнөөлүү бул ишке деп эмес, баягы жанагы тиги немелерде туулган күндөрдө тос сүйлөп каласыңарбы силер? Бүгүнкү күндүн күнөөкөрү депчи, бүгүнкү күндүн себепкери дегендей эле маанидеги сөз болуп калат экен. Ошол себепкерин издей окуш керек экен. Андан кийин текст окуйбуз достор. Биринчи текст. Так. Так, бүттүңөрбү? Суроо. Бул жерде варианттары болбойт. Мен суроону берем. Силер жооп берип көргүлө. Инфекцияланган адамдын аты жөнүнүн айтылбаганына эмне себеп? Карасаңар, бул жерде бир натыйжа бар экен достор. Инфекцияланган адамдын аты жөнү айтылбайт деген бир неме бар экен. Натыйжа бар экен да. Эми ошол натыйжанын себеби эмне деген суроо келип атат. Суроо кичине мындай баш айланткан келе берет. Эч нерсе болбойт, Айпери. Адамдын укугун бузбаш үчүн, адамдык укук сакталып атат, азаматсыңар. Эми, урматтуу окуучулар, силер жалпы республикалык тестирлөөнүн тесттерин иштеп атканда дагы мындай бир маселе бар. Силер эмне кылышыңар керек? Суроону окугандан кийин варианттарды окубастан туруп, өз алдыңарча жоопту тапканга аракет кылып көрүшүңөр керек. Бир 2-3 эле секунда. Так. Оюңарда болжолдуу вариантты таптыңар, андан кийин варианттарды окуган кезде, мынакей бул жерде адамдын укугун бузбаш үчүн деп эрке жооп берип атпайбы? Жарандардын купуялык укугун бузбаш үчүн деген менен адамдын укугун бузбаш үчүн дегендин маанилери почти бирдей эле. Болгону сөзмө сөз дал келбейт. Туура айтамбы? Себеби мен сүйлөп аткан сөздү же болбосо ошол суроону түзүп аткан адамдын сүйлөм түзүү стили менен сиздин сүйлөм түзүү стилиңиз эч качан бирдей болбошу мүмкүн. Анткени ар бир адам уникалдуу. Ар бир адам бир жөнөкөй сүйлөмдү деле ар башкача кылып айтып берет. Мисалы, бүгүн күн бүркөлүп турат, жамгыр жаайт окшойт деп мен айтсам, жакшылык айтышым мүмкүн. Агай айтты, жаан жайыт окшойт деди деп. Эрке айтышым мүмкүн, күн бүркөлүп турат деди агай деп. Мындай ар ким ар түрдүү кылып айтып берет экен. Демек, бул жерде мындай силердин вариант менен туура жооптогу вариант сөзмө сөз дал келбей калса капа болбогула. Мен билбей атат окшойм дебегиле, билип эле атасыңар. Так, андан кийин экинчи текст, так, кылдаттык менен окуйбуз. Ыр жазуунун элементардык техникасын үйрөнүп алсаң, кыргыз тилинде ыр жазуудан оңой эч нерсе жок. Текст кыска эле. Суроо. Кыргыз тилинде ыр жазуунун оңой экендиги эмнеден улам маалым болду дейт. Карасаңыз, бир натыйжа бар экен бул жерде. Кыргыз тилинде ыр жазуу оңой экендиги маалым болуп калыптыр. Бир натыйжа бар. Эмнеден улам? Ошонун себеби эмне дегенди эмнеден улам маалым болду деп коюп атат. Ыр жазуунун техникасын билип алса жакшы, кундуз, дагы так, дагы
Дагы варианттарды күтүп атам. Жазгыла. Жалпыга эле жаза берсеңер болот, мен өзүм эле эмес. Элементардык техникасын билип алса, сезим, азаматсыз, жанатан бери микрофонду иштете албай аттыңыз, бирок иштеткенде жакшы. Билип алсак, экөө окшош болуп калды. Ыр жазуунун элементардык техникасын билип алса, азаматсыңар. Эми карап тургула. Ыр жазуунун элементардык техникасын үйрөнүп алуудан улам дейт. Карап атасыңарбы? Силер жазган вариант менен менин берген вариантым сөзмө-сөз дал келбей калды. Отургула, эки билбейт экенсиңер десем ката болот. Конечно, тамашалап атам. Силердин вариантыңар туура. Бул жерде сөзмө-сөз дал келбегени менен, бирок мааниси дал эле ошону билдирип турат. Эми бир текст берели. Так, суроону бере берейинби? Окуп бүтсөңөр плюс деп койгула. Так, азаматсыңар. Берип атам. Биринчи бакананын аракетин токтотуусуна эмне себеп деп атат. Так, демек, бул жерде бир натыйжа бар экен, Бул жерде эми бир канча натыйжа бар. Бирок конкреттүү бир, Малика азаматсыз, үмүтүнүн үзүлүшү. Малика мага өзү жеке жазып атат. Ортого деле жаза берсеңер болот, эч кандай маселе жок. Жеке да жазсаңар болот. Биринчи баканын аракетин токтотуусуна эмне себеп? Үмүтүн үзүлгөнү, үмүтү үзүлгөндүктөн, үмүтүнүн үзүлүшү, карасаңар мындай окшош. Үмүтү үзүлгөндүгүнөн. Эми мендеги жоопту карап тургула. Үмүтсүздүккө алдырганы дейт. Аракетин токтотуусуна үмүтсүздүккө алдырганы себеп болду деп атам мен. Ошондой толук вариантта келип калышы мүмкүн. Же болбосо мындай кыска деле вариант болушу мүмкүн, үмүтсүздүккө алдырганы дейт. Демек, урматтуу окуучулар, силер эмне кылып атасыңар? Кыска бир абзацтык текстти окуп, ал жердеги себеп натыйжаны талдаганды үйрөндүңөр, анализ кылганды үйрөндүңөр. Демек, урматтуу окуучулар, эртеңден баштап, керек болсо бул сабак бүткөндөн кийин деле чакан бир 2-3 абзацтык болсо да текстти окуп чыгып, ар бир абзацтында ушундай суроолорду берип, талкуулап көрсөңөр болот экен. Бул практика. Практика кылбасаңар, алдыга жылыш болбойт. Так, дагы бир текст бар турбайбызбы? Акыркы узунураак текст экен, окуйбуз. Так. Ne deybiz? Суроону берип атам, Суроону бере берели. Автордун АКШга Кыргызстандан команда алып бара албаганын эмнеден улам билүүгө болот? Эмнеден улам билип калдыңар? Ошону айтып койгулачы гана. Каражаттын жетишсиздигинен, каражат болбогону үчүн. Текстке таянып туруп бир нерсе айтсак болобу? Каражат болбогону үчүн, программа менчик болгондуктан болушу мүмкүн. Бул жана натыйжадан бир натыйжа келип чыгып атат, каражат болбогондуктан. Дагы да тактай турган болсок, программанын менчик болгондуктан каражат жок болбу.
менчик болгондуктан башында капитал төлөш керек болчу, ооба, каражат жетишсиздигинен азаматсыңар эмне дейбиз? Автордун $100,000 каражаты болбогондон улам билсек болот экен. Кызым, акырын. Так, ошол достор, көңүл бурганыңарга рахмат. Бүгүнкү биздин сабак ушундай кыскача. Дагы алдыңкы сабактарда ушул сыяктуу болгон сабагыбыздын түрлөрү бар. Биз ошол Жумгалдын кыргыз тилчи мугалимдери менен ушундай кылып сабактарды өткөрүп турууну пландаганбыз, уюштурганбыз. Бул жерде практикалык грамматиканы ошол Жумгал районунан бир кыргыз тилчи мугалим өтүп берет. Немени болсо, аналогияларды болсо, бул Гүлмир эже өтүп берет. Кыргыз тил окуу түшүнүүнү болсо, мен жылдын аягына чейин силерге өтүп бермекчимин. Бирок бул жерде бир талап бар, достор. Эмкиде мындай 17 окуучу менен сабак кылынбайт. Жакшылап эске сактап, активдүү болгула. Биз силерден мындай бир келечектин ээлери катары көрүп, силерден бир кандайдыр бир ийгиликтер чыгат деген максат менен ушундай сабактарды уюштуруп атабыз. Же болбосо өзүңөр жакшы билесиңер, бул жерде, ушул жерде өтүлгөн сабактарда бизде эч кандай деле бир кызыкчылык жок. Материалдык болсун, мындай бир пайда таппай элебиз. Бирок биздин тапкан пайдабыз ушул, достор. Силерди бир билимдүү кылып калсак, университетке өтүшүңөргө жардамчы болуп калсак деген максатта жардам берип атабыз. Агай алгебра болобу дейт. Алгебра болобу. Муну дагы негизи Жумгал районунун математик мугалимдери менен сүйлөшүп, ушуну чечкендин аракетин көрүп атабыз. Ага чейин биз ошол математик мугалимдерди жалпы республикалык тестирлөөгө даярдоо ыкмаларын үйрөтүү боюнча бир курстан өткөрүп алышыбыз керек. Анткени кыргыз тилчи мугалимдер курстан өткөн, даяр. Мектептеги кыргыз тилчи мугалимдериңерди дагы мындай аркасынан кубаласаңар, алар дагы силерди окутуунун аракетин көрөт. Анткени алар курстан өткөн. Мен өтүп аткан ушул сабактардын баардыгынын материалдары эжейлерде бар. Ошого достор, силер дагы активдүү болгула. Себеби кийинки сабакта жок дегенде 3 окуучуну ээрчитип келиңиздер. Башка айылдардагы классташ досторуңар менен байланышыңарды түзгүлө, аларга да айткыла. Ушундай болуп атыптыр. Азыр эми мындай коммуникация деген, байланышуу деген аябай жакшы болбоду. Инстаграмын билесиңер, WhatsApp'ын билесиңер, Telegram группаларыңар бар, TikTok, миктогуңар бар дегендейчи, ошол жактардан аны только эле ошол мынтип жанагы листайт этип эле анан лайк басып отура бербей, ушундай билим берүү жаатына да жакындатып колдонсоңор жакшы болот эле. Ооба агай, эмкиде көбүрөөк окуучу чогултканга аракет кылабыз. Азаматсыңар, анда ийгилик каалайм. Эң негизги тапшырма күнүгө 20 мүнөт китеп окугула жана азыр баштагыла. Бүгүнкү өтүлгөн тема менен сабактарды анализ кылып, тексттерди анализ кылып баштай берсеңер, Кудай буйрса, ийгиликке жетесиңер. Жакшы тургула. Пока.